Баштады да. Жоқ, мен, например, мына үйкөмө кол берип коймун. Мен өмүрү бул баланы көргөн эмесмин. Калып кетейин. Ишиңе ийгилик, молодец. Мен сени колдойм. Душам менен. Досуң жокпу? Замирби? Жок ал шаарда. Сен баягы толукта Сарыгамышта жүргөн эмелерин бүт YouTube'дан көрүп атам. Керек суда үчтеректе жүргөн бүт көрдүм. Келип отурат мына жөө жүрүштө Ишиңе ийгилик, молодец. Өтүп кет. Кудайым колдоп. Келгиле гана туугандар. Жырайым орун. Өзүм ушул Кара Сууда эле чоңойгом. Азыр эми Бишкекте ушул жакта туруктуу жашоом. Бишкекте да, үй бүлөлүүмүн. Эки билимим бар. Билим жөнүндө айтсам, юридикалык биринчи билимим бар. Экинчиси ушу мамлекеттик муниципалдык башкаруу. Анан өзбекчөлөргө маалым болуш керек. 3 жылдан бери ушул акыйкат менен күрөшүп, акча которуптур да. Ошонун канчасы каяка кетти? Эмне болду? Мен өзүм эле Кара Суу айылым эле айтайын. Кара Суу айылыма канча акча бөлүндү? Ушуну текшерип чыккам да. Текшерип чыккам. Ошол барып чыга бергенде биздин Кара Суу айылына 2020 172 миң бөлүнүптүр. Мына садикке өздүк салымга. 92 миң сом жолго бөлүнүптүр. Болгон акча 6 миллиондон 6 миллион 600 миңден ошол эле бөлүнүптүр биздин Кара Суугачы. Эми биздин Кара Сууда биздин Кара Суунун балдары ошо жашоочулар турат. Биз эң биринчи эле Кара Суу айылына депутаттар шайлап атпайлыбы? Депутаттар эмне үчүн шайланат? Депутаттар деген ошол спецфонддон бөлүнгөн акчага проектти жазып барып жазыш керек. Туурабы? Ошол жака кирип айыл өкмөткө өткөрүш керек. Айыл өкмөт Кара Суу айылына ушундай проекти келди. Эми долбоорду карап туруп ошого мынча акча берели деп туруп айыл өкмөт бөлүп бериш керек. Эң биринчи биздин ушул жерде депутаттар иштебей атат. Бул жердечи спецфонд боюнча. Кое тур. Спецфонд боюнча айтайын. Сен спецфондду өтө көтөрүп чыгып атпайсыңбы? Мондай депчи. Эми спецфонддо сен жогорку кеңешке барып Кудай кааласа Кудай берсе отуруп катырган болсоң, кандай система менен спецфондду көтөрүп алып чыга аласың? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Сен азыр айтып атасың депчи, коррупцияга аралашкандар кетип атат деп, чындыгында ал сөзүңө эч эме кажети жок, эмеси жок, чындыгында чындык бар да, ал жакта чындык бар. Чындык, мисалы үчүн, адамдын жүрөгүнөн чыккан сөз адамдын жүрөгүнө жетет да. Мына сөзүң менин мисалы үчүн жүрөгүмө жетти да. Мисалы үчүн биздин эле мектепте алалы. Мисалы үчүн мурунку кандидаттарыбыз келип мынакей ачык эле айтканда, Толтонов мына мен бөлдүрүп келип атам деп атат. Осмон мен бөлдүрүп келдим деп атат. Бул эмес, кимизи бөлдүрүп келди. Кимизи биздин мектепке салып атат. Ким салым кошуп атат. Келип эле көрүп коюп кетишет болду. Ал салым кошкон жок эч кандай. Өзүнүн чөнтөгүнөн. Болбосо айыл өкмөттөн же болбосо мамлекеттин мындай талашып тартышып алып келип туруп, мынакей моунча миллион сом акча которуп келдим десе биздин мектеп бүтүп калмак эмчечи. Ал ортодо келаткан акча жыйылып калып атат. Ошон үчүн бүтпөй атат. Спецфонддо мисалы үчүн бул мисалы үчүн айылдарда мисалы жашоочунун санына карата бөлүнө турган болсо, бизге эчтеке деле бөлүнбөй калат андайчы. Туурабы? Биздин Кара Сууга эчтеке бөлүнбөйт. Санына бөлүнбөй эле мен ошол айыл өкмөтүнүн өзүнө суроо бердим да. 6 миллион 600 миңден 1 миллиондон эле ар бир айылга бөлүп койсоңор, канча деген иш бүтмөк. Ошо канча деген таза суу келип калмак. Бизден эле мына балдар азыр эме мындай ишти кылдак эле деп калды. Таза сууну кандай кылып алып келиш керек? Баары билип калышты кандай. Бизге мына жаңы жолдон этегинен эле бери карай эме жанагы сама эмне деген неме менен эле ошол самочок менен эле алып келсе болот деп айтып атышат да. Ошондой эле алып келсе, мисалы 1 миллион бөлүп берип койсо сага эмеден спецфонддо. Запросто таза суу келген турат да бизгечи. Вот так. Ошону сен кантип көтөрөсүң спецфондду? Кандай алып чыгасың? Спецфонд туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө мен ошо комиссияны иликтеп анан ичин көрүп атам да. Жөнөкөй эле бухгалтерине бөлүнгөн акча жылына где-то бир 700 миң сомдой бөлүнөт экен бухгалтерге. Анан мен кызыгып сурадым, мен бухгалтерге эмне мынча бөлүнөт десем, спецфонддун бухгалтери Бишкекте турат экен. Бишкекте атайын офиси бар экен. Эме жумуш бул жакта болсо, акча райондук болсо, иштетилген иштер биякта болсо, бухгалтер ал жакта эмне жүрөт дедим. Токтогулда бир да бухгалтер жок бекен десем, токтоп калышты. Ошонун ичиндеги бухгалтер 10 жылдын ичинде бир 7 миллион 10 миллион сомго чейин жок кылып коюп атат да. Бул деген бир мектептин бир эле адамдын содержаниясын ушунча жөнөттү. Анан мен ошону көрүп негизи ичим ачышты да, бунун жоозун өзүн көрүш керек экен. Бүгүнкү күндө сиздерге келип аткан ошол спецфонддон бөлүнүп аткан акча силерге каршы баягы акелерим эгерде ошол жакты бөлдүрүп койдум деген болсо, бул өзү тура эмес. Жоодо так жазылып турат.
98-жылда так жазылып турат жободочу. Жобосу эмне деп жазылган? Суу каптап кеткен үчүн, жалпак тил менен түшүндүрөт. Суу каптап кеткен үчүн, жериңерди каптап кеткен үчүн. Жер өздөштүргүлөө деп ирригация, мелиорация деген да. Айдоо аянттарын же болбосо жашаганга айылдарды өздөштүргүлөө деген максатта атайын ушу спецфондду ачкан. Алар болсо бүгүн жобосун нарушенияда алардын баарын жоопко тартсак болот. Эптеп эле ошол жакта акчаны соц объекттерге жумшап атат. 30% эле соц объектке деген жери бар. Калган 70%-ын ошол айдоо аянттарды кылып бериш керек эле бизге. Мына мерде кайра биз көчүп кайра суу келе атса жанталашып ала калабыз. Биз бирөөнүн өзүн сапаттуу ала албай атабыз. Урожайдычы мындай айтканда. Ошол талааларды бир жерден өздөштүрүп бериш керек эле. Мына кайрактан өздөштүрүш керек эле, тегерек өздөштүрүш керек эле. Тиги жакта боз тектин өздөштүрүш керек эле. Жаңарык, тегерек арык. Эми чоң да марчындан жерлер бөлүп берип ушундай бир өздөштүрүш керек эле. Бирок алдап келдичи. Бүт алдап келди. Биринчиден акчасын көбөйтө албады, экинчиден соц объекттердин бардыгын эле ушул кайсыл жерде ыйласа эле ошол жерге барып эле сооротуп эле бөлүп атат. А бирок аны спецфонд ошондой өзүнүн жолунда кылып туруп, бизге ошол тың чыкма депутаттар ал дагы өкмөттүн акчасын бөлүп келиш керек эле. Кое тур. Кара сууда мектеп бар. Билим берүү министрлигине карайт. Кур ошол жерде. Бизде 100 000 адам бар. Деп ал жакта өзүнчө нукта бөлүш керек эле, спецфонд өзүнчө нукта колдонуш керек эле мыйзам боюнча. Бирок азыр алдап келатат да. Бөлүш керек деп атпайсың да? Жок, соц объектке бөлүнбөш керек. Ал 30% каралган эже. Процент эле же жободо ошондой көрсөтүлгөн. Азыр ошону деген арыкка, каналга бөлүп коюп эле мамлекет ошол спецфонддон. Ошонто акча жеп атчы. Сен ошону туура түшүндүрсөң элгечи. Сиз айтып атпайсызбы, техникаларды алды депчи. Техникаларды спецфонддун акчасынан алып атат, бирок тилекке каршы техника ал деген ал жерде пункт жок да. Анан сиз туура айттыңыз, жана техника алып ага чындыгында көп акчаны списать этип отурушат. Например, сиздердин бир маселеңиздерге бөлүнө турган акчаны алар ошо техникага 2 миллион, 3 миллиондон ремонтко бөлүп атат да. Мен мына ошол спецфонддо жүрүп суроо бердим. Силер эмне үчүн техниканы алдыңар десек, биз ошону арендага берип иштетип, спецфондко киреше түшүрөлү дегенбиз дейт. Анан айттым, киреше табатабы десем, кирешесинен чыгашасы көп экен. Сиз туура эле айтып атасыз, ошол урдоонун бир амалдары да. Ал болсо ар бир объектиге тендер менен кеткенден кийин, тендер деген бар ал система. Мисалы буга заказчикке берсе, ал заказчик өзү бүттүгүн кылыш керек. Аренда машинасын каяктан алып, техниканы каяктан алып келет, ал өзүнүн иши да. Ана алар болсо ошол техникаларды арендага беребиз депти. Бирок тилекке каршы ошо техникалар канча бир миллиондон алынган, крандар алынган, погрузчиктер бар экен, бирок киреше таппайт экен алар. Кыйратып келетчи. Демек, жоону просто бир алмаштырыш керек да эрдечи. Мен азыр барсам, акчасын бир аз талап кылып көбөйтүп, анынчы. Анткени бизде күнүмдүк жашоо инфляция болуп атат. Баасын көтөрүш керек деп атам. 73 миллиондон 100 миллионго, 150 миллионго чейин чыгарыш керек да бул. Талап кылыш керек. Ар бир выработка болгон электр энергиянын кайсы бир үлүшүн биз алыш керек топтолуктачы. Анткени бизге жер нормально өздөштүрүлгөн жок, же свет жок. Болбосо канча бир гектар деген жерибизди алып мына. Эми мамлекет деле кайсы бир элдин жашоо деңгээлин көтөрөм деп анан кийин 100 000 адамды кедей кылып атпайбы мисалы биздичи. Кыйнап атпайбы? Кайра өзү сууга жетпей атабыз, жолго жетпей атабыз. Аэропорттор бар болду, жадагы алар басылып кетти мисалы да. Бизди кедей кылып атат. Талашкан адам жок. Ошон үчүн ошонун акчасын биринчи көбөйтүш керек, экинчи ичиндеги жоону алмаштырыш керек. Канча бир километр жолго бөлүш керек болуп калды. Мен соц объекттерди көрүп ичим чыкпады чын. Сиз айткандай арык касмай, трактор алмай, эмне кереги бар трактордун баары? Эгерде бүгүнкү күндө адамдар сууга жетпей атса, жолу шалдырап, ар бир машинасы күн сайын ходовойуна чөнтөгүнө соккуруп атса, эмне кереги бар бизге андай нерселердин? Ошон үчүн жоонун өзүн өзгөртүш керек экен. Чоң проектлерге жумшаш керек экен. Канчалык мелкий болгон, аз кичинекей майда болгон соң уру ошончо көп экен ичиндечи. Уурдаганга эле маш экен бардыгы. Ошондуктан жоосун өзүн өзгөртүш керек экен. Азыркылар болсо ымаланышып, улам майда кылып, улам алыска бөлгөнгө аракет кылышат экен. Мына атам Саргамыштан келди, атайын ошо спецфонддун маселеси менен Facebook'тан издеп таап келип, бүгүнкү күндө мени коштоп жүрөт да. Мына айтты алда, болот сен ушундай спецфондду көтөрүп отурсуң, ошол жакта ушундай маселелер бар деп айтып кетти.
алыс көрөндөргө бөлөт, айыл өкмөт менен достошуп алган жана спецфонддун төрагасычы. Анан жегенге аракет кылышат да, барсаң эле же кабыл албайт, же бүткөн эмес, же ушундай да кайра чекесинен уурап, демек акчаларыбыздын баары талаага чачылып атат да. Биз ошон үчүн эффективдүү колдонушубуз керек да ошондой багыттарды. Айылда спецфонд боюнча анчалык деге мындай көп кызыгуу эч жок спецфонд. Жок да. Жок да. Спецфонд эмне экенин да түшүнбөгөндөр бар да. Айылдын эли кызыкса, анда талап кызык. Жана депутаттаргачы бизге моундай проект алып кетип, жолубузга быйыл моунча акчаны бөлдүрүп берип спецфонддон деп биз айтышыбыз керек. Биз айтышыбыз керек. Ошондо анан депутат иштейт. А депутаттар иштебейт, мисалы үчүн биз талап кылбасак, туурабы? Сен депутат болуп барып калсаң, мисалы үчүн, сенден талап кылыш керек. Кана сен спецфондду көтөрүп чыгам дебедиң беле? А сен жанагы ичинде жоозун алмаштырам дебедиң беле? Арыктарды касканга мынча миллион акча бөлүндү деп деп койду, туурабы? Могу жерде мотор коюлат, ошонун мотордун акчасын мынакей эски моторлуп кетип коюп койгон экен. Аяке специалист жок деп айтат спецфонддо. Мына ошону биз сенден талап кылышыбыз керек. Кана сен ошондо Чолпон атадагы насосту иштеттиңби? Канча миллион акча которулуп атат, жылыга которулат экен ошого. Жылыга спецфонддон которулуп желет экен. Муну эң бир эле жакшысы болсо, ООСко которуп салса спецфондду, анан ООСтон барып талап кылса, ошондо спецфонд иштейт. ООСун ойлонобуз, бирок сиз туура айттыңыз. Негизи балдар эч нерсени мындай билбейт деп, түшүнбөйт деп. Мен ошон үчүн о желекти алганым ошондон болуп атат да. Анткени кайдыгерликтин уже чегине жеттик да бизчи. Ким баратканын деле билбейбиз, биздин тагдырыбызды ким чечип атканын деле билбейбиз. Мен үмүтүм бар да ушу жаштарды Кудай буйрса кичинеден ойгото алам деп. Жаштар мен билем сөзсүз кичинеден ойгонуп атат. Мени көрүп ойгонуп атат да. Анткени бизде саясий сабаттуулук өзү жок болуп атат. Мен ушу мамлекеттин 5 стратегиясын айтып атам да, 5 багыт ойлоно албай атат. Автовокзалды ойлоно албай атат азыркы жаштар. Мен ошонун астына түшүп айтып атам да. Анан 6-чы коррупция. Мына карасаңыздар 5 чоң булак неме да мындай. Багыт. Ушул 5 чоң багытты биз кичинекей райондо дагы чоң мамлекеттик деңгээлде да алып барышыбыз керек да. Ошондуктан мен балдарды атайын чакырып атам, призыв кылып атам күн сайын, келгиле бир дебаттарга катышайлы, спорттордо чогулойлу. Анан ушулардын тандоосу мындай ой жүгүртүүбүз өзгөрөт. Саясий сабаттуулук деп коебуз. Биз билишибиз керек. Саясат десем ой досторум айтып атпайбы, мисалы жаштарчы. Койчу эме жадатты, бунун тигинсин деле айырмасы жок деп. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, дебатка кетүүнү чаңгырып чакырып атам. Эмне үчүн чакырып атам мен? Көрсүнчү деп атам ушулар. Маскасын сыйрылчу деп атам да эми. Кайра эле агитатордун болбосо акчанын артына жамынып келип атат. Келсинчи деп атам ошо. Келсин ошол жерде талашып тартышайлы. Мен билимим көрсүн. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү? Качественный адам чыгара албай атабыз биз. Билбей атабыз ким баратканын. Ким баратканын билбей атабыз. Программасын деле билбейбиз. Спецфонд дейбиз. Бизде башка мына чычкандап туризмди өнүктүрө турган чоң булактарыбыз бар, мисалычы. Айтып атам го жана гендердин түрү бар мына ошолорду фондко түшүрүп, кичине жумуш орундары түзсөк, анан жаштар кызыгып баштайт да, бул жакта бир нерсе бар турбай деп. Көрсөткөн адам жок болуп атат. Андай эмес, ар бир шайлоодо, ар бир депутат шайлоодочу, мисалы үчүн кандидаттар келет дагы, ар бир айылга акча чыштап туруп, мына. Ошол болот атпайбы? Футболдун аянчагын сага моунча акча берем, сен мени колдоп бер десе, ошол жаштар ошону колдоп атат. Мына мурунку шайлоодо ошентип жаштарды айтып коеюн. Мурунку шайлоодо мисалы үчүн ошондой аянчага акча таштаган адамды колдошту. Ошондон азабынан эмне болду? Төңкөрүш болду. Бирок жакшы, туура болду. Азыр президентибиз туура шайланды. Туура келди. Бирок ошол жагы да жакшы болду. Депутат болом деген киши айылга келет. Мен телевизордон жогорку кеңеште сүйлөгөндөрүн көрүп жүргөн кишилерди мен өз өңүнөн көрүп бүтүп сүйлөм да, ушулар айылга келди. А эмне үчүн именно шайлоонун астында келет? А эмне үчүн ошо 1 жылда 1 жыл 6 айда келип кетишпейт? Ошо келип кеткен киши айылдын көйгөйүн каерде эмне кылыш керек? Кайсы жерде эмне болуп атат? Ошону эл көйгөйүн укмак. Бирок депутаттарга ушул бир маселеде ушул эске алып келип койсуза деген. Андайда 1 жылда 1 кезде 5 жыл болот экен. 5 жылда 5 жыл келип койсо айда көп нерсе чечмек. Мурунку шайлангандарды шайлабаш керек дагы, мына окшогон жаш балдарды парламентке бара элек деп. Жаңыларды шайлаш келген асмандагы айды алып беребиз деп. Ошон үчүн жаңы балдарды парламентке барбаган жаңы эмелерди, жаңы депутаттарды, жаңы талапкерлерди шайлаш керек. О жерде эме кылышыбыз керек да, баш тартышыбыз керек. Ошондуктан мен силерди кошуна колоңдорду, өзүңөрдөн улуулар бар, кичүүлөр бар, ушулардын баардыгын бир жакшы нукка салып, жүрөгүбүздү мындай жакшы жака
буруп жүрөгүбүз менен ушу бир жакшы шайлоо, таза шайлоо өткөрөлү деген ниеттемин да садага кетейин деп. Баягы шайлоодон кутулалчы бир кыргыз эли. Бардыгында азыр чет мына биз чет өлкөнүн бардыгына шылдың болуп бүттүк. Каякта шылдың болбогон, кай эмне айыбыбыз калды? Анекдот болуп калдык кыргыз эли. Кыргыз элинде шайлоо качан болот дегенде бирөө сураса, бирөө айтат дейт. Vay al kırız elinin cidi gelgende la almaştırıp koyat ağa başına oruasın. Orusya gilegen teti derjevalar 6 yılda 7 yılda bir almaşatıken bizden Kırgız eli kaçan açusu gelgende la anın prezident almaştı deyiver degende. Uşunday şermendeçilik yolu barıp kaldık. Yemi sadağa keteyinler oşon üçün biz uşu yerden başlaşıyoruz gerek de uşu suruğunu özümüzge alıp akılga kalçap durup taza şaylooga baradık. Ana neme bolotko. Болот Кудай кааласа бар азыр чынында иштеп атат да президентибизчи. Болгон күч аракетин салып иштеп атат. Биз ошого ыраазы болуп мындай карапайым эл жардам берели деп туура кандидатты тандайлы деген оюбуз болуп атат да. Сен ошол жерге барып калсаң ушунча элдин жүгүн көтөрүп, анан ушул президентке жардам берип, ошого көмөк көрсөтүп иштеп бере алам деп айта аласың. Эмки 5 жылдыкка келгенде сен эл өзү эле колдоп коет, андачы. Ант берем. Чын да. Ана бул эме улан айткандай, аякка барганда тигинин сөзүн угуп, мунун сөзүн угуп, мисалы үчүн сен Атамекен партиясында жүргөнсүң. Текебаевдин партиясында туруп, Текебаевди биз көрүп элатпайлы, ушул сазга алып келип тыккан ошо кыргыз элин сазга алып келип тыгып койгон ушул Текебаевдин системасы да, партиялык система. Ошол партияда иштепсиң, хорошо сен ошол партияны колдопсуң. Эми сен ошого иштейм деген өзүңдүн чыныгы көкүрөгүңөн чыккан, жүрөгүңөн чыккан сөзүңдү айта аласыңбы? Kızım sen biraz ruhsat verin. Kızım sen tuğra soru verip atasın. O yerde agitatorlar var ya, monolardıkı, akçalılardıkı. Bu yerde ihtiyarlı yaşlar eçip yürüt. Da yemin, nak niyetiminен. Bolot erten kugünü barsa, jana sen bergen suroonu. Bardığı oylanıp atat. Tuğra emес iş kılıp baratsa, munun eşigi açık bulat. Yüzü жарык болот. Барып, ey боке, баа айтылган биздин айылдагы буг алып калып атат го. Тигиндеги тигил калып атат го. Сен айтканыңды кыл да, элге уят болбой. Бизди да уят кылба деп, муну тискиндей турган жаштарга мен ыраазы болуп атам, ниетин айтып атат. Сен кызым айтып аткан сөздү. Азыр ушуну ээрчип жүргөн ыктыярчы жаштар сенде мурун эле, баягы тиги сынган кылычтагы чокойун илип шералы кандын эмесин айтып атат. Болот деп атат. Сен баягы жөө чуркап жүргөндө желең көтөрүп, сен апарып чокоюңду маңдайың илип ал. Барганда чалкалап башкалардай болуп калба деп. Уже эскертип атат калган сөзүң өзүң коюп. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгын коргой турган инсандар керек. Обязательно мен мындай коомдун бөлөк нукка бурулуп, төңкөрүштөргө барышын мен каалабайм. Төңкөрүшкө алып барбаш керек, аны түшүрбөш керек, карматыш керек. Мен анда инсандарды иштетишим керек. Мен туура сөздөрдү айтышым керек. Маселе ошондо да. Анан бир адамды колдоп, бир адам жандап биз бүтпөдүкпү? Тигини жандап да көрдүк, буну жандап да көрдүк. Ошон үчүн бизде коомдо чыныгы лидерлер чыгыш керек. Биз ошондой жолдорго барышыбыз керек да. Ооба. Аныкы туура эмес болсо, сеники туура деп мындай иштей бер деген жокмун. Просто көп мындай биздин мамлекеттин акыбалын көрүп атабыз да. Бүт баарын саска тыгып койду да, Текебаев мындай айтканда Текебаев саска тыгып койду да. Ушул чынбы, туурабы? Партиялык системаны алып келип туруп Текебаев тыкты. Жок, токойсоң? Текебаев менен Осман Турсунбаевдин айырмасы биз тандатпай алалы. Жок, ошондо койсоң, ошол алып келип тыкты да. Эми ошону састан чыгыш үчүн Садыр Жапаровдун президентибиз колунан келген аракетин жазып атат. Мен ошону сага айтып атам. Ошол президенттин кылып аткан жумуштарына сен ошол дагы жардам берип, ошого дагы өк болуп иштей аласыңбы деп атам. Жанагы ошон Текебаевдин сөздөрүн, мисалы үчүн ошого окшогон саска тыккан системалардан алып чыга аласыңбы деп атам. Мен ушуну айтып атам. Мындайда мен канча жолу ушуга барып атам, айтып атам да. Биз өзүбүз мындай жерде туруп эле жердин маселесин чечишибиз керек да. Асмандай алып эле анан Европанын маселесин айтып бербечи. Биздин өрөөндүн маселесин
тилекке каршы биздин эле өзүбүздүн акелерибиз, өзүбүздүн үкөлөрүбүз жолбосо Токтогулдун жарандары эле урдаган. Ушул жерде өнүктүрө турган да ошолор болчу, өлтүрө турган да ошолор болчу. Ага мисалы Мадумаров, Текебаев, Садыр, Атамбаев, буга чейинки Соронбайдын тиешеси жок. Кара суунун көйгөйүн, Кара суудан чыккан депутат. Жергиликтүү депутат. Биз зачем ал жакка аралашып атабыз? Менин программамда так жазылып турат. Мына спецфондту мисалы да акчасын көбөйтүш керек. Аны ким көбөйтүп берет эми? Атамбаевден сурайбызбы барып мисалы да? Жо Бакиевден сурайбызбы? Дал ошол Бакиевдин малында дагы биздин Сарпашев деген азаматыбыз болгон. Азыр мына Тотонов деген азаматыбыз турат, турабы? Буга чейин Кодуранованы көтөрдүк. Мына ошолор талаш керек эле да биздин көйгөйдү. Биз көйгөйдү чечкибиз келип атат да, турабы? Көйгөйдү биз президент, причем тут президент? Президент күнөөлүү эмес. Причем тут Текебаев? Текебаев 3 жизни бияка тиешеси жок да. Шайлаган бизби? Мисалы да. Шайлаган биз да. Мен азыр ошон үчүн аң сезимди бөлөкчөндүккө буруш керек болот. Биздин өзүбүздүн идеологиябыз бөлөкчөндүккө бурулуп атат да. Ал үчүн биз мен сунуштап атам, болгон эле люстрация кылайлычы деп атам. Ушул жерде мына уникалдуу шанс турат азыр. Тазалабаш керек эң биринчи эле. А буга сиздер жардам беришиңиздер керек да азыр. Азыр тиги акелер барса эртең билбейм анда. Кече күнү төңкөрүш кылган, бензинди кымбаттатты, барат дагы билбейм алар кандай иш кылат. Обязательно алар ошол жердеги жүрбөгөн саясатты деле жүргүзүп тура беришет да. Ачылат дегенде 1 жыл болду. А бирок айыл өкмөттөн бөлгөн акча, айыл башчылары айыл өкмөт айта албайт экен, анда иштейт экен, айыл калат экен, анын шеф экен. Мисалы башка жакта айтпайлы өзүбүздө эле. А мисалы мектеп курулуп атат, мектепти текшерген киши жок. Засыпкасы топурак менен болду. Бизде жер сырайс. Топурак менен фундамент эч жокто бизде засыпка болбойт. Астын учпление деп атат, артын учпление жок. А мисалы башка жакта иштегендерге өзүнүн айылдагы башка иштегендер жеткире албайт экен, жеткиргенге ал чоң шеф эчтеке албайт. Ушундайлар жеткиш керек дейм. Мына садик деп атабыз, айыл өкмөттөн акча которулуп атат. Эми өзүң азыр аркага барып карасаң, мына садиктин кейпин көрүп атасың. Эми артындагы эмесин столовойун кара. Өттүң ушул жерде жаш балдар турат. Мына тилегиңе жет, өмүрүң узун болсун, каалаган максатыңа жет. Мына мына Кара суунун эли баягы өзүшкө алып, кабырга менен кеңешип, ушундай тилегиң бар экен. Не дейбиз? Ушу болотту колдойлу. Аман болсун. Ушу жашоого ушунча дем берип аткан балага кантип аны дейбиз? Аман бол. Жолуң сыдыр, жолдошуң кадыр бол.